Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү видео сабагыбыздын темасы ондук бөлчөктөр. Ондук бөлчөктөрдүн кошуусун, кемитүүсүн, көбөйтүүсүн жана бөлүүсүн өтөбүз. Биринчи мисал. 2,1000/304-кө 7,1253-тү кошобуз. 4-кө 3-тү кошсо 7 болот. 0-га 5-ти кошсо 5 болот, 3-кө 2-ни кошсо 5 болот, 2-ге 7-ни кошсо 9 болот. Үтүрдүн астында дайыма үтүр болушу керек. Экинчи мисал. 15,1300-гө 6,1872 кошобуз. 0-гө 2-ни кошсо 2, 0-гө 7-ни кошсо 7, 3-кө 8-ди кошсо 11, 5-ке 6-ны кошсо 11, 12. 1-ге 1-ди кошсо 2. Үтүрдүн астында үтүр болот. 99,15-ке 5,10-ду кошобуз. 5-ке 0-ди кошсо 5, 1-ге 1-ди 2, 9-га 5-ти кошсо 14. Ошондо 104,25 чыгат. Бөлчөктөрдүн кемитүүсү. 34,1030-дан 9,171-ди алабыз. Ошондо 3-төн 1-ди алса 2, 10-дон 7-ни алса 3, бул жерде деле үтүрдүн астына үтүр коюлат. 751,92-ден 62,8-ди алса канча чыгат? Бул жер 2 болот. 9-дан 8-ди алса 1, 11-ден 2-ни алса 9, 4-төн 6-ны алса 14-төн 6-ны алса 8, 6. Бул жерде деле үтүрдүн алдында үтүр болушу керек. 112,191-ден 91,12-ни алабыз. Ошондо 11-ден 2-ни алса 9, 8-ден 1-ди алса 7, 2-ден 1-ди алса 1, 11-ден 9-ду алса 2. Ошондо ушул учурда деле үтүрдүн алдында үтүр болот. Ондук бөлчөктөрдүн көбөйтүүсү. Көбөйтүүдө биринчи мисал 2,100-дөн 3-кө 3,10-дон 4-тү көбөйтсө, жөнөкөй эле мисалдай көбөйтүп туруп, 2 жөнөкөй эле мисалдай кылып көбөйтүп туруп, анан кийин үтүрдүн сыртында канча сан болсо, жоопто дагы үтүрдүн сыртында ошончо сан болот. Мисалы бул жерде 3 сан үтүрдүн сыртында, бул жерде дагы 3 сан болуш керек, ошондо бул жерге коебуз. Эмки мисалда 4,112-ге 0,115-ти көбөйтөбүз. Жөнөкөй эле сандарды көбөйтүп туруп, анан үтүрдүн сыртында канча сан болсо, ошончо сан жоопто дагы болот. Бул жерде 4 сан болсо,
жоопто дагы 4 сан болушу керек. Эмки мисал 1,1000 көбөйтөбүз 0,100 ошондо көбөйтөбүз көбөйтүп туруп бул жерде канча сан болсо, бул жерде дагы ошончо сан болот. Бул жерде 5 сан, ошондо бул жерде дагы 5 сан болот. Ондук бөлчөктөрдүн бөлүүсү. Биринчи мисал 257,4-тү 18ге бөлөбүз. Ошондо 1ден алсак, 25тен 18ди алабыз. 7 чыгат, 7-ни түшүрөбүз бул жактан. Анан 4төн алсак, 72 болот. Ошондо 5 чыгат, 77ден 72-ни алса 5 чыгат, анан 4тү түшүрөбүз. Ошондо бул үтүрдүн бул четин чыгарып бүткөндө бул жерге үтүр коебуз. Ошондо 3төн алсак 54 болот. Ошондо жоопто 14,3 чыгат. 14,5-ти 2ге бөлсөк, 7ден алабыз. 4. Анан бул жерди чыгарып бүткөндөн кийин үтүрдү бул жерге коебуз. 5ти түшүрөбүз. 2ден алабыз. 0ду түшүрөбүз. Анан 5тен алганда 10 болот. Ошондо 7,125 чыгат. 2194,5-ти 231ге бөлөбүз. Ошондо 9дан алсак 2079 чыгат. Бул жерден 5ти түшүрөбүз. Бул жерге үтүр коебуз. Анан 5тен алганда 1155 чыгат. Жоопто 9,5 чыгат. Көңүл буруп бергениңиздерге чоң рахмат.